Жергиликтүү тургун тажиктер 3 айылга кирип эми Кулунду айылына келип калышты. Тажиктер Лейлек район Оочу интернационал арка айылдарына кирип келип, эми Кулунду айылына келип калышты. Бул тууралуу бүгүн 1 майда Лейлек район жергиликтүү тургуну Элдер Жиеналиев Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Мен Лейлек райондогу тургундар менен байланыштым. Азыр тажиктер Лейлекти толук курчап алышыптыр. Тажик аскерлери Баткен облусундагы Лейлек район Оочу интернационал арка айылдарына кирип келди. Учурда Кулунду айылына келип калышты дешти. Тажикстан аскерлеринин техникаларынын көптүгүнөн улам жергиликтүү аскер кызматкерлери Кулундуну коргойбуз деген эркектерди чыгып кетүүсүн суранып жатышыптыр. Абал өтө оор дейт Жиеналиев. Маалымат булагы Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Тажиктер Баткен облусундагы Максат айылындагы 93 үй жайды өрттөштү. Бул тууралуу жергиликтүү тургун видео аркылуу билдирди. Чоңдорубуз бизде абал туруктуу дешет. Учурда абал аябай коркунучтуу болуп жатат. Биздин бийлик сүйлөштүк дегени менен канчалаган адамдарды атып жатышат. Максат айылында 93 үй өрттөлдү. Алардын ар бирин эсептесек 300 000 сомдон каражат кетет. Жерибизди, малдарыбызды басып алышты. Тажиктерди аяп отурабыз. Азыр булардын көздөгөнү Баткендеги айылдарды алуу болуп жатат дейт тургун. Маалымат булагы Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Түркия зарыл болгон аскердик жардамды берүүгө даяр экендигин билдирди. Түркия Кыргызстанга Байрактар ТВ2 пилотсуз учактарын жана МЛРС'ди жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат деп билдирди Авиапро. Бул тууралуу маалымат түркиялык массалык маалымат каражаттарда пайда болду. Маалымат булагы Анкара Кыргызстанга эгерде Бишкекке муктаждык болсо, Тажикстанга каршы күрөштө зарыл болгон аскердик жардамды берүүгө даяр экендигин билдирди. Маалымат булагы Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. УКМКнын билдирүүсүнө караганда кыргыз-тажик тилкесинде абал курч бойдон калууда. Бүгүн 1 май саат 15:00 карата мамлекеттик чек араны кыргыз-тажик тилкесинде абал курч бойдон калууда деп билдирди Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын басма сөз кызматы. Кошумча күчтөрдү жана техниканы чек арадан алардын туруктуу жайгаштыруу жерлерине алып кетүү боюнча эки тараптуу келишимдерди бузуу менен коңшу тарап аскерлерин жана оор аскер техникаларын Кыргызстан менен чек ара тилкесине алып чыгууну улантууда деп билдирди аталган мекеменин басма сөз кызматы. Баткен облусунун Баткен районундагы Көк Таш айылынын аймагында тажик тарап мезгил менен өтүп бара жаткан унааларды аткылап жатат. Саат 13:35 төрөган биринчи орун басары УКМКнын чек ара кызматынын директору полковник Уларбек Шаршиев Тажикстан өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Тажикстанга жөнөп кетти. Маалымат булагы Медиа центр. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кайрадан телефон аркылуу байланышты. Бүгүн 1 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун ортосунда телефон аркылуу сүйлөшүү болду. Бул тууралуу Тажикстан Республикасынын лидеринин расмий сайтында маалымдалды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчылары эки өлкөнүн чек ара аймактарында кырдаалды нормалдаштыруу боюнча тараптар ортосунда жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Толугу менен ок атууну токтотуу жана аскер күчтөрүн туруктуу жайгаштыруу жерлерине жетирүү боюнча келишимдерди сактоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле президенттер бул багытта жумушчу топторунун биргелешкен ишмердүүлүгү жана эки мамлекеттин делимитация жана демаркация боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын отурумунун башталышы жөнүндө сөз кылышты. Бирок телефон аркылуу сүйлөшүү тууралуу Кыргызстан башчысынын басма сөз кызматы кабарлай элек. Маалымат булагы Медиа центр. Эл чындыкты билсин. Чукул кабар. Тажик аскерлери арка жергесинде кыргызстандыктардын үйлөрүн аткылай баштады. Тажикстан аскер кызматкерлери Баткен облусунун Лейлек районундагы арка жергесинде кыргызстандыктардын турак үйлөрүн аткылай баштады. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча 2021 жыл 1 май саат 12:45 карата кыргыз-тажик чек арасындагы абал курч Лейлек районунун арка айылында тажик аскерлери Кыргызстан жарандардын турак үйлөрүнө ок ата башташты. Буга чейин айылдын жашоочулары көчүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара кызматынын чек арачылары коргонуу позициясына өтүштү деп айтылат маалыматта. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Чек ара жырынан көз жумгандардын саны 33-кө жетти. Азыркы тапта абалы оор делген 49 киши Баткенден Бишкектин ооруканаларына жиберилген. Анын ичинен 3-өөнүн абалы өтө оор. Баткенде кыргыз-тажик чек ара жаңжалынан каза болгондордун саны 33-кө жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешналиев кабарлады.
Анын айтымында көз жумган 2 адам менен 2 жарадар жаңы эле келип түшкөн. Ал эми министрдин ордун басары Ализа Солтонбекова чек ара чырынан жабыркагандардын саны 163кө жеткенин брифингде билдирди. Анын айтымында азыркы тапта абалы оор делген 49 киши Баткенден Бишкектин ооруканаларына жиберилди. Анын ичинен 3-өнүн абалы өтө оор. Маалымат булагы Спутник Кейч. Улукбек Марипов Баткенге жетпей Оштон кайра келди. Премьер-министр Улукбек Марипов Ош шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында кырдаалды мындан ары жөнгө салуу үчүн тиешелүү кызматтар менен жабык жыйын өткөрдү. Өкмөт башы өзү билдиргендей учурда кырдаал жөнүндө ага маалымат беришти. Марипов эки мамлекеттин башчылары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча жетишилген макулдашууларга байланыштуу Бишкек шаарына учуп чыккан. Маалымат булагы Назар Ньюс. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2021 жылдын 1-2 май күндөрү Кыргыз Республикасында жалпы улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыяланды. 2021 жылдын 29-30 апрелинде Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдын натыйжасында карапайым адамдар арасында дагы, аскер кызматкерлери арасында дагы көптөгөн курмандыктар жана жаракат алгандар болду. Куралдуу кагылыш ошондой эле тургундарга жана юридикалык жактарга эри өлчөмдө мүлктүк зыян келтирилди. Курман болгондорго терең кайгыруу менен алардын жакындарына жана туугандарына көңүл айтуу менен төмөндөгүдөй токтом кабыл алынат. 2021 жылдын 1 жана 2 май күндөрү Кыргыз Республикасында улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыялансын. Улуттук аза күтүү күндөрүндө өлкө боюнча ошондой эле чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тугулары түшүрүлсүн. Улуттук аза күтүү күндөрүндө маданий мекемелерге жана телерадио компанияларга көңүл ачуучу программаларды өткөрбөө жана берүүлөрдү бербөө сунушталсын. Кыргыз Республикасынын өкмөттүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте курман болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча зарыл чаралар көрүлсүн. Маалымат булагы Кадам Медиа. Согуш бүткөнү калды, бирок Тажикстан согуш баштоодогу максаты Варух менен Чаркуну Исфара туташтыруу, биздин Көкташ, Аксай айылдарыбызды Головнойдо суу бөлүштүргөн жерди басып алуу болгон. Алар алдын ала даярдаганы дароо көрүндү. Колдоо тууралуу Иран менен макулдашып, аба майданын коргоо тууралуу Орусия менен макулдашып анан кол салды. Биздин каарман жоокерлер душмандын ара моюнун таш каптырышты. Биринчи салгылашуу Головнойдо болду. Аны кайтара отурган биздин ички аскерлердин шер спецназынын 10 жоокери каармандарча салгылашып, 8 жаракат алды. Чек ара аскерлеринин атайын багыттагы кошууну жардамга келип, кол салган тажик аскерлерин артка сүртүп, миномет менен аткылап жаткан заставасын ээлеп алышты. Биздин чек ара аскерлери Бөрө спецназ отрядына терең таазим. Ал операцияда 3 баатырыбыз курман болду. План ишке ашпай калган Рахмон Лейлектин ылдыйкы зонасы деп аталган айылдарыбызга авиация, артиллерия жана оор техниканы колдонуу менен кол салып тынч жаткан элге ок атып, бир нече айылды ээлеп үйлөрдү өрттөдү. Биздин аскерлер ар тарапта бир аз артка чегинди, бирок душмандын андан ары жылуусуна бөгөт койду. Андан сырткары Баткен шаарына жакынкы Кызыл Белгиде кол салуу аракетин кылышты, бирок анысы да ишке ашпады. Биздин аскерлер эл аралык согуш эрежелерин бузбай, катардагы тажик жарандарын атпай, тажик аскерлери менен гана согушушту жана Тажикстандын территориясына кирген жок. Алынган заставаны санабаганда тажик тарап кылмыштарга барды. Аны үчүн жооп берет эртедир кечтир. Тажиктер биздин аскерди Варухка кирет деп күткөн. Варухтун элине курал тараткан, атайын даярдалган боевиктерин жеткирген, бирок биз провокация калтырбадык. Жаңжал башталганын эртеси Орусия «Мы наблюдаем за конфликтом» деп, анан качан гана Рахмондун планы ишке ашпай калганда, кыргыз жоокерлеринин мыктылыгын көргөндө «Мы готовы выступить посредниками» деп калды. Аларды ортомчу кылбай, эки тарап өз алдынча сүйлөшүп алганы туура болду. ОДБК уюмунун майнысы биротоло жоголду. Окуяны эми эл аралык коомчулук жана саясатчылар талдап өз баасын берер. Биздин саясатчылар кимдин ким экенин эми түшүнөр. Согуш бүткөнү калды. Тажиктер чегинип, ээлеп алган айылдарды бошотуп жатат. Жаңы согуш коркунучу жоголгон жок, бирок ал биздин аскер башчылардын иши. Армияны күчөтүп, дислокацияларды өзгөртүшөр. Азыркы биздин милдет жабыр тарткан калкка жардам берүү. 20 000 адам качкын болду. Тажиктер өртүп салган, тоноп кеткен Лейлектин айылдардын миңдеген жашоочуларына жаңыдан жашоо башташына жардам берели.
той топур, ооз ачырмай, шан шөкөттү токтото туралы, ошол кеткен каражатты баткендиктерге жөнөтөлү. Эч ким өз четте калбайлы. Тапкан акчабызды ошол муктаждарга бөлүшөлү. Согуш бүттү деп аларды унутуп койбой, эч болбосо алдыдагы 3 ай ичи тынбай жардам жөнөтүп туралы. Тактоо акыркы маалымат боюнча келишимди аткарууга шашпай, тажик аскерлери Лейлектин 2 айын бошот элек экен. Маалымат булагы Facebook баракчасынан алынды. Тажиктер шартка көнбөй ок атууну токтотпосо, анда аларды блокадага калтырып, чек араны чычкан өткүз кылып жабышыбыз керек. Менимче тажик тарап көп жылдан бери даярданып жүрүшкөн. Ошон үчүн окоптордон бери казышты. Кыргыз тарапты болушунча жабыркатуу үчүн тик учак жана оор техникалардан бери колдонушту. Тилекке каршы мындай учурда кыргыз бийлигинде жетишерлик маалыматтын жоктугу байкалып калды. Чында элчибиз буга окшогон жагдайдан эбак кабардар болушу керек эле. Чек ара тармагы, ички иштер министри УКМКда жаңжалды алдын ала билип даяр турушу керек эле. Биздин атайын кызматтын чалгындоо, каршы чалгындоо бөлмө жакшы иш алып барбагандыктан толук маалымат жок болуп, жыйынтыгында каза болгондор да, жараталгандар да болду. Тагыраагы ушундай жаңжал болоору тууралуу маалымат президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке учурунда жеткизилбегендиктен биздин эл көп жабыркап калды. Бизге мүмкүнчүлүк бергиле Бизге курал бербей койду деп бийликти сөгүп тарынып жаткандар намыскөл Кыргызымдын кыран жигиттери. Сабыр, түшүнөм. Каныңыздар кайнап тажиктердин иттерине ысырынып турасыздар. Мен да колумдан келсе бүктөп, мыкчып окшураган көздөрүн чукуп алгым келип турат. Бирок, эгерде курал биздин бийлик тараптан дагы таратылып, аткыла деген буйрук берилген болсо, эл аралык сотто утулуп калмакпыз. Утулмак түгүл, жооп бермекпиз, айып төлөмөкпүз. Дүйнөгө жексур көрүнмөкпүз. Колунда курал бар биздин жигиттер тигилерди бирден терип 30 эмес 30 миң кырып салмак. Куралга ишенип, тике качырам деп мындан да көбүбүз кырылмакпыз. А бирок согуштун эртеси азабын өзүбүз тартат элек. Эки тарап расмий түрдө тынчтандык деп кечөө келишкен соң, тажиктердин куралдуу эли ашынып келип өздөрү кол салды, мыкачылык кылды. Жапай экен, жексур экенин көрсөттү, дүйнөгө жексур көрүндү. Жыйынтыгы бардык өлкөлөр биз тарапты жактап турушат. Эми эртең чек араны такташып, тынчыган соң эл аралык сот менен сазайын беребиз. Чек арабызды жабабыз. Согуш деген ушундай болот экен. Оор жоготуу менен коштолот экен. Ошондуктан аты жаман согушта сабыр кылыңыздар, Кыргызымдын намыскөй кыран жигиттери. Биз сиздерге ыраазыбыз, ишенебиз. Биздин коргоочуларыбыз экениңиздерде күмөнүбүз жок. Бирок көрөгөчтүк менен ачууга алдырбай, акылмандык менен эсептешип алалы. Кызып кандуулукка алдырбайлы, сабыр дейт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында. Бакиевдин 5 жылында өзбек-тажик чек арасында бир да жолу чыр чыккан эмес. Себеби Бакиев коңшулар менен дипломатиялык жол менен тең ата сүйлөшүп, бардык президенттер менен жакшы мамиледе болгон. Ушул жоор болгон жаман айгырга окшоп, арсылдап күлгөн ары жок Атамбаев бүт баарын боктоштуруп кетти. Президент катары бардык президенттерге бирдей мамиле кылбай, Путинди көрсө өлгөн атасы тирилип келгендей баса салып кучактап, оозун толтурап Путин досум деп жаш баладай эрдемсинип мактанып алчу. Ал эми Каримов, Назарбаев атыгүл дүйнөнү титиреткен президенттердин бири болгон Эрдоган менен да мамилени бузуп кетти. Ойлошуңар мүмкүн. Азыркы Баткен согушуна Атамбаевдин эмне тиешеси бар деп. Биринчиден, Атамбаевдин убагында бузулган мамиленин таасири азыркыга чейин бар. Экинчиден, Ташиев Германияга кеткен убакта Баткенде мындай балекет жөндөн жөн эле башталып кеткени күмөн жаратат. Атамбаев түрмөдө жатабы, эркиндикте жүрүү, кайда болсо да эч качан арам иштерин токтотпойт. Атамбаев да өч алуу деген ар кандай адамды билинбей жүрүп талкалап салуучу мүнөзү аябай күчтүү. Атамбаевдин эң биринчи алдына койгон максаты кандай жол менен болсо да бийликке Мадумаровду же Сапар Исаковду алып келип, бийликти колуна алган күнү Сооронбай Шариповичтен өч алуу, Кудай бетин ары кылсын го. Бирок Жээнбеков Атамбаевдин колунда ошондой шартта түшүп калса, фашисттердин гестапосы Атамбаевский мыкаачылыгын жанында эч нерсе болбой калат го. Атамбаев грамотный, билимдүү адам, бирок ал бардык талантын ыплас аракеттерге жумшаган, жаман иштерге өтө машыккан адам. Башканы айтпаганда деле президент болуп турганда, анын достору мировой деңгээлдеги аферисттер Саймайти, Хабибулла, Пархатилер экенин эске салса, калган түшүнүктүү эле болуп калат. Райымбек Матраимовго жабыштырган 700 миллион долларда Атамбаев ошол аферисттер менен жасаган өзүнүн иши болгон. Али Токтакуновду жалдап бардык өзүнүн былыктарын Райымбекке жабыштырып олтурат. Болбосо Али деген урод кайдан билсин алардын сырларын, арам иштерин.
Атүгүл Алин Саймайты менен байланышында бир топ күмөндөрдү жаратат. Кантип эле дүйнөлүк масштабдагы аферист Саймайты иттин аркы шыйрагындай болгон, эч кимге кереги жок туулган жерден безип жүргөн бир журналист Сөрөй менен байланышсын, өзүнүн кылган кылмыштарын айтып берсин. Сөз башка жака бурулуп кетти окшойт. Бүгүнкү күндөгү Баткен согуш тууралуу менин аябай эле чоң шегим бар. Бул согуш жөн эле чыгып кеткен жок. Смутное сомнение башымдан чыкпай туруп алды. Ташев Германияга кеткенде башталганы жана Мадумаровдун жазмакерлери бири коюп бири Садыр Жапаров как главнокомандующий катары эмне үчүн Баткенге барбайт дешип жалжалактап жаткандар күмөн туудурат. Кайерде главнокомандующий адам согуш таласында жүрчү эле. Булар камчы жок, Садыр Баткенге сөзсүз барат дешип моментти күтүп ак үйдү аңды болуп турушат. Арам жол менен бийлик алып көнүп калган Атамбаевдин Барбарос планы дал ушундай болушу керек. Ошон үчүн Баткенди коргоп ошол эле убакта ак үйдү да эстен чыгарбашыбыз керек. 11 жылдан бери зорго тапкан элдик бийликти жоготуп алабызбы деген проблема жүрөктөйүп мага тынчтык бербейт дейт Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин.